9 жаштагы Умеда Азар чынында кыйналып турган чагы. Тажик кызы ушул кырагына чейин баккан апасынан ажыратылышы толук мүмкүн. Тор кызды төрөгөн энесине берүүнү чечкен. Жаңы апа менен жашабайм дедим. Мени такыр угушпады. Болбой эле анын үйүнө жиберебиз деп жатышат. Барбайм. Баары бир өзүмдүн апама качып кетем дейт ыйдан өпкөсү көп. Шолокто ойлаган Умеда. Ал багып торолткон апасы менен калгысы келет. Бирок кыздын каалоосу эске алынбады. Мыйзамга ылайык сот кайда жана ким менен жашоо тууралуу баланын ой пикирин ал 10 жашка чыккандан кийин гана сурайт экен. Бул мыйзам 10 жашка чейинки балдар өз апасынан ажыратылбашы керек деген балдар укугу боюнча декларацияга негизделген. Ал эми Шабистон Кобудованын кызды багып алганы тууралуу бир да документи жок. Ал кайненесинин кызы Умеданы 1 айлык кезинде колуна алган. Кайненемдин кызы бар эле. Аялы дагы бир кыз төрөгөндө абдан капа болгон. Анан аны багып алууну бизге сунушташты. Кийин талашып жүрүшпөсүн. Тил каталып коелу деп күйөөм айткам. Бирок күйөөсү кийин Орусияга кетип ошол бойдон кайрылып келген эмес. Ошентип Шабистон агасыныкына кетет. Кайын журту кызды таштап кетүүнү талап кыла башташат. Алар бала менен сүйлөшүп турушчу. Тез алып барып жүрчүмүн. Анан былтыр февралдан бери өзүбүзгө алабыз деп чыгышты. Мен Умедасыз, ал менсиз кантип жашайбыз? Ушунчалык кыйынчылык менен торолтком. Эч нерседен кем болбосун деп баштык тигип аны сатып баккан элем. Умеда 8ге чыкканда төрөгөн энеси талашып сотко берет. Бардык сот инстанциялары кыз биологиялык ата-энеси менен жашаш керек деген чечим чыгарышат. Анын үстүнө өз энеси Шамсия Максудова кыз начар шартта өсүп жатат деп жүйө келтирүүдө. 1 жыл мурда барсам ооруп жаткан. Ошондо эле алып кетип дарылагым келди. Шабистон базарда экен. Кызым үйдө жалгыз жатыптыр. Жайкы каникулда 1-2 күнгө алып кетейин десем болбой коюшту. Кол көтөргөнгө чейин барышты. Ошондон кийин биротоло алып кадимкидей шартта өстүрөлү деп чечтик. Шабистон бизди түшүнгүсү келген жок. Кызды алып кетүүгө макул болгондо эле сот болмок эмес. Мен кызымдын келечегине кыжаалат болуп турам. Деген менен Шамсия баккан энеси Умеданы өз кызындай бөпөлөөрүн, жакшы көрөөрүн таанбайт. Бирок кыз аркы беркине аңдай элек, жаңы үйгө, жаңы ата-эне бир туугандарга бат эле көнүп кетет деп ишенип жатат. Шамсия 9 жыл мурдагы жоругуна катуу өкүнүп жүргөнүн айтты. Шабистон сот отурумдары Умеданын психологиясына терс таасирин тийгизип, окуусуна тоскоол болду дейт. Эң мыкты бааларды алып жүргөн үлгүлүү окуучу кыз азыр мектепке баргысы жок. Мектептен ары алып кетип калышабы деп коркком. Бир жолу ооруканадан чыгарып атама алып барышкан. Аябай ыйлагандан кийин гана кайтарышкан дейт Умеда. Сот процесстеринде атайын балдар психологу катышкан эмес. Адис Мактбула Бабажанованын айтымында процесстерге психолог кошо чакырылышы керек болчу дейт. Андан тышкары 10го чыга электигине карабай, баланын оюн билүү зарылдыгын чечмеледи. Баланын укуктары жөнүндө конвенция бар. Анын 3 беренесинде балдарга байланыштуу бардык аракеттерде ириде баланын кызыкчылыгын камсыздоого көңүл бурулушу керек деп айтылат. Биринчи инстанциядагы сот кыз баккан энесине таратылып турганын эске алышы керек болчу. Ушул эле конвенциянын 12 беренесинде ар бир бала өз пикирин билдирүүгө укуктуу деп айтылат. Анткени ал өзүнүн жашоосу жана кызыкчылыктарына байланыштуу маселелерди чечүүгө ата-энеси сыяктуу эле активдүү катыша алат. Психолог Бабажанова буга чейин ушул сыяктуу сот иштерине катышып жүргөн. Убагында тийиштүү документтерди ырастап алганда Умеда жана анын баккан энеси мынчалык көйгөйгө туш болбосо эле дейт ал. Булак Азаттык.